Ассаламу алейкум, жалпы эле такси мекендештер, сиздер менен жаңы долбоор десем адашпайм. Бул долбоордо тематикасы похожий суроолор, разный жооптор. Анда эмесе кеттик биринчи каарманыбыз менен таанышайлы. Опа! Ассаламу алейкум, өзүңүз тааныштырып кетиңиз. Алейкум ассалам, атым Кыялбек, Оштон болом, таксиде иштейм. Анда суроолорду сразу улантып кетелик. Так, биринчи суроо, таксидеги опыт канча болду? Таксиде 3 жылдан бери иштейм. 3 жылдан бери. Экинчи суроо, эртең мененки жумуш жакшыбы же түнкү жумуш жакшыбы? Жана эмнеге? Түнкүсү жакшы, пробка жок. Иштеген ыңгайлуу мага түнкү. Түнкүсү менен пробкасы жок себептен кирген, да? Жакшы. Үчүнчү, перерыв кылган кезде, эс алган кезде YouTube'дан кайсы видеону көргөн жакшы көрөсүңүз? YouTube'дан ошо Кыргызстан жаңылыктарын көрөбүз. Мен көбүнчө ошо жылкыга кызыгам, ошо ат базарларды көрөм, машиналарды көрөм. Ошо YouTube'дагы получается ошо эме жылкы жагандай машиналарды көрүп отурам ошо. машина базар же болбосо ошондой мал базарларды көрүп жакшы көрөт экенсиңер, да? Так, тамактануу суроо боюнча келгенде, ошо тамактануу режимиңиз жана тамактанууда эң жакшы көргөн менюңуз. Тамактануу менен көбүнчө чайканадан чай ичем. Ошол лагман жейм көбүнчө. Основной тамак лагман. Жакшы. Эң долгий поездкаңыз жана эң чоң чыйыбыңыз? Чыйыбым эң чоң 2,5 миң болгон. Чыйыбы 2,5 болгонбу? Ооба. А эң долгий поездкачы? Жуковский аэропортко болду. То есть мына областын ичинде экенсиңер, да? Мындай за область чыккан поезд жок пока. Ооба. Так, анан кийин көбүнчө пассажирге жиниңер келет да, полюбому болмочу. Жин келгенде кантип бошоносуңар? Келгенде кеткенден кийин деп коюп жиберебиз да, ошо иштеп коюп. Пассажирлерди узатып туруп, кеткенден кийин ушинтип ушундай реакция кылып кетесиңер, да? Ошондой реакция кылып коебуз, эмне кылабыз анан? Жакшы. Так, кийинки суроо. Такси болуп иштейм дегенге мындай бир советиңиз? Ошо такси болуп иштесе болот. Жакшы парк тандап, жакшы машина алып, ошо иштесе болот. Так, кийинки суроо. Бул таксидеги эң чоң минус кайсыл минус сиздин оюңуз боюнча? Менин оюмча эң минус ошо штраф да. Сиздин оюңуз боюнча штрафтар, эң минус штраф. Штраф келбесе болду, иштеп жүрсө болот. Жана акыркы суроо, таксисттин ушул эң жаман көргөн району кайсыл сиздики? Менин районум ошо Кузьминки району жакпайт мага. Кузьминки району жакпайбы? Ооба. Мынакей достор, кимге суроолор пайда болгон болсо, ошол кыял деген инсандын ответтери боюнча өзүңүзгө бир маленький бир гид түзүп алсаңыз болот. Анда эмесе барыңыздар, ассаламу алейкум. Окшош суроолор жана разный ответтер туугандар.